Эфирде күндеби маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев иликтөөчү журналист Болот Темировдун кармалышы жана анын соңку иликтөөсү боюнча маалымат жыйын өткөрдү. Аткезчиликке каршы күрөшүү боюнча көрүлүүчү чаралар күчөтүлдү. Баткен облусунда кайрадан 3 аймакка мобилдик топ коюлду. Бүгүн 24 январда Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 9 миллиард 348 миллион куб метрди түздү. Ошто жыл жаңыргандан бери 1 жашка чейинки балдар арасында пневмонияга чалдыккандар кайрадан көбөйдү. Мындан улам Ош облустук балдар ооруканасында кезек күтүүлөр орун алууда. Президент Садыр Жапаров эртең 25 январда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына арналган мамлекет башчыларынын онлайн форматында өтүүчү жааматтык жыйынына катышат. Кытай тараптан демилгеленген Борбордук Азиянын мамлекеттери Кытай онлайн саммитине Кытай Республикасы, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын өлкө башчылары катышат. Тараптар Борбордук Азия өлкөлөрү менен Кытайдын ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн кеңири ошондой эле көп кырдуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү боюнча пикир алмашат. Онлайн саммиттин жыйынтыгында дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата Борбордук Азиянын жана Кытай Республикасынын мамлекет башчыларынын биргелешкен билдирүүсү кабыл алынат. Министрлер кабинетinin төрагасынын орунбасары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев иликтөөчү журналист Болот Темировдун кармалышы жана анын Темиров Лайф деп аталган YouTube каналына чыккан соңку иликтөөсү боюнча маалымат жыйынын өткөрдү. Жыйында Ташиев Темировдун сайтына чыккан маалыматтар чындыкка дал келбестигин айтып, журналисттин кармалуусуна анын иликтөө материалдарынын тиешеси жоктугун билдирди. Кененирээк кийинки материалда. Буга чейин социалдык тармактарда Темиров Лайф YouTube каналынын журналисти Болот Темиров тарабынан Кыргыз Петролиум жабык акционердик коомунун ишмердүүлүгүнө байланыштуу видео маалымат тараган. Анда аталган мамлекеттик мекемеден ортомчу катары Регион Ойл жеке компаниясы мазут сатып алып, чет өлкөлөргө экспорттоп 2 күндө эле 37 миллион сом пайда тапканы жана бул компания Ташиевтердин үй бүлөсүнө тиешелүү деген такталбаган маалыматтар айтылган. Бул боюнча УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат жыйынын өткөрүп, Болот Темировдун сайтындагы иликтөөлөрдүн баары караандай калп экенин билдирди. Темиров Лайф сайтындагы жүргүзгөн иликтөөлөрдүн бардыгы караандай калп. Ал жерде мен эч кандай коррупция менен аралашып, же мамлекеттен бир нерсе уурдап, же мамлекетке зыян келтирген эмесмин, келтирбейм дагы. Бул менин турмуштук негизги позициям ушундай. Мына акыркы 20 жылдан бери эгерде саясатта жүрсөм, эч качан мени кимдир бирөөнүн айрыкча мамлекеттин мүлкүнө кол салган же коррупциялык иштерге барган деп эч ким мени айыптай албайт. Себеби мен андай нерсеге эч качан барбайм. Ошондой эле Камчыбек Ташиев журналист Болот Темиров жана анын YouTube каналы кимдер тарабынан каржыланып, кандай максатта иштерин жакшы билерин айтат. Ал эч кандай коомубузга таанылуу деле бир журналист эмес, же коомубузга белгилүү деле иликтөөчү эмес. Жеке ошол чет элдик гранттарды алып, ошол гранттардын эсебинен бийликти алсыратуу боюнча, бийликти коомго жаман көрсөтүү программасын ишке ашырган бир жалданма журналист. Себеби бул бизде толук маалыматтар бар. Ал адамдардын Темиров Лайф сайтынын кайсыл компаниялардан канча акча алгандыгы жана ошол компанияларды кантип алдап жүргөндүгү боюнча дагы бизде толук маалыматтар бар. Мындан тышкары Ташиев иликтөөчү журналист Болот Темиров жана төкмө акын Болот Назаров Ички иштер министрлиги тарабынан эмне себептен кармалгандыгы боюнча түшүндүрмө берип, Темировдун кармалуусуна анын иликтөө материалдарынын тиешеси жоктугун, алар Баңги затын таратып жатат деген арыздын негизинде кармалганын маалымдады. Бир-эки адам арыз жазат. Ушул Темир Лайфтын офисинен ар дайым наркотиктер таркатылып атат деп. Болот Назаров ар дайым ошонун офисинен алып чыгып атат деп арыз жазышат. Анан биз аны арыз жазганды мына тигил Ички иштер министрлиги карабай койгонго алардын укугу жок. Алар караш керек.
Мына мен кече эмесин көрдүм, жанагы видеосу, мен деле силер көргөндөй эле көрдүм интернетте. Бурбулятор менен колдонот экен. Бурбулятор это что? Бурбулятор деген бул таза наркотик эмес. Бул химиялык элементтерден жасалган наркотикти коюп туруп, аны бурбулятор менен эмесин жанагы эффектисин көбөйтөт. Эффектисин көбөйтөт. Бул маселе азыр биздин Бишкекте өтө көбөйүп кетти. Бишкекте жаш балдар наркотикти колдонуу боюнча өтө көбөйүп кетти. Азыр чын-чынына келгенде азыр эл ар кандай айтып атпайбы? Осурган кыздын бетин тырмайт эле болуп атат да, мындайча айтканда. Анан баарына бүгүн бул акын экен, анан эртеңки күнү тиги дагы бир нерсе экен деп жаап кое берсечи, анда баарыбыз эле өз билген ишти кылып жүрө бербейлиби? Кимдер колдоп чыкканды эле көрүп атабыз да. Баягы эле батышчылдар ушул убакка чейин кыргыздын үрп-адат, салт санасын чанып келгендер. Булардын бир эле максаты ушу мамлекетте ушундай бир уруш, талаш, митингдер көп болуп турса, ошого жараша тиги өйдө жактан өзлөрүнүн тиги энчилерин алып турушат да. Бул иш боюнча президент Садыр Жапаров өзүнүн Facebook'тагы расмий баракчасы аркылуу билдирүү жайгаштырып, акын Болот Назаров менен журналист Болот Темировдун ишинин адилеттүү териштирилишине тыкыр көзөмөл жүргүзөөрүн айткан. Мыйзам алкагында жүргүзүлгөн кандай гана кесиптик ишмердүүлүк болбосун, анын ичинде журналисттик ишмердүүлүк дагы басым кысымдын тигил же бул түрүнө себеп болбошу керек. Ар бир иш баардык жагдайларды эске алуу менен калыс иликтениши зарыл. Болот Темиров жана башкалардын баңгизаты менен кармалгандарына байланыштуу иштердин адилет тергелишине толук көз салып турам. Камчыбек Кыдыршаевич ушул маалымат жыйынында өзүнө карата каралоолордун толук жалган экенин ийне жибине чейин түшүндүрүп бериптир. Азыр мамлекеттик ар бир ишкана мурдагыдай жашыруун баары ачык. Керек болсо бир нече оппозициялык журналисттерден турган комиссия түзүп текшерип келгиле. Биз шарт түзүп берели деп эң туура айтты. Текшерүүгө толук мүмкүнчүлүгүңөр бар. Бизде баары ачык. Мындан ары журналистсиңби, чиновниксиңби же жөнөкөй жарансыңбы, баарыбызга мыйзам бирдей иштеши керек. Ушул эле жыйында Камчыбек Ташиев жакында энеси Шайырбек Ташиев депутаттык мандатын тапшыраарын айтып, бир үйдөн бир эле саясатчы жетиштүү болоорун белгиледи. Кече Шайырды чакырып айттым. Эми инем көптөгөн ушундай критикалар айтылып атат. Эми үйдө бир эле саясатчы болуш керек. Сен саясатчы болбой эле кой. Элге бере турган жардамыңды итагел ошакта бере бер. Мандатыңды тапшырып бер деп мен аны айттым. Конечно, ал эл тарабынан шайланган. Бирок ошондой болсо дагы ал мен айткан сөзүмө макул болду. Мына жакынкы күндөрү Шайырбек өзүнүн мандатын өткүзүп берет. Жана эч кандай биздин Ташиевтердин үй бүлөсүндө 2 же 3 саясатчы болбойт. Эске салсак, 22 январда Темиров Live YouTube каналынын кеңсесинде милиция кызматкерлери тинтүү жүргүзүп, журналист Болот Темиров менен төкмө акын Болот Назаров да кармап кетишкен. Алар баңгизатын сактоого шектелүүдө. Учурда акын Назаров үй камагына чыкса, журналист Темиров тилкат менен бошотулган. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Темиров Live YouTube каналындагы КПКга байланыштуу видео маалымат чындыкка дал келбейт. Мындай пикирин Кыргыз Петролиум ишканасынын тийиштүү кызматкерлери билдиришти. Мекеменин башкы экономисти Регион Oil компаниясы менен келишим түзүлгөнүн, бирок келишим Регион Oil'дун чийки нефтисин кайра иштетип берүүгө гана түзүлгөнүн баса белгилейт. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Регион Oil экспортирует мазут по цене 34 цента за килограмм. Темиров Live YouTube каналынын журналисти Болот Темиров тарабынан Кыргыз Петролиум жабык акционердик коомунун ишмердүүлүгүнө байланыштуу видео маалымат социалдык тармактарда тарады. Анда аталган мамлекеттик мекемеден ортомчу катары Регион Oil жеке компаниясы мазут сатып алып, чет өлкөлөргө сатаары айтылат. Ортомчулук кылган Регион Oil компаниясы 2 күндө эле 37 миллион сом пайда тапканы тууралуу такталбаган маалыматтар айтылган. Ал эми бул компанияны болсо Ташиевтердин үй бүлөсүнө тиешелүү кылып көрсөтүлөт. Бирок компания башчысы Назгүл Айдарова журналист Болот Темиров тарабынан айтылган маалыматтарды толугу менен жокко чыгарды. Кыргыз Петролиум ишканасынын дагы, Ташиевтердин үй бүлөсүнүн дагы менин Регион Oil компанияма эч кандай тиешеси жок. Болот Темиров айтып жаткан мазуттун дагы Кыргыз Петролиумга такыр тиешеси жок. Мен башка фирмалар сыяктуу эле чийки нефтини Кочкор Атадан сатып аламын жана Топлингдин негизинде нефтини кайра иштетүүчү заводдорго беремин. Кыргыз Петролиумда кайра иштетип берүү кызматы бар. Аны үчүн кызмат акысын төлөймүн. Андан чыккан продукциялары, мисалы түстүү нефть
продукциялары жергиликтүү рынокко сатамын. Ал эми мазутка бизде суроо талап болбогондуктан аны чет мамлекеттерге экспорттоймун. Бардык тийиштүү салыктарды төлөймүн. Демек мен сатып жаткан мазут ал Кыргыз Петролиумга такыр тиешеси жок. Журналисттерди такталбаган маалыматтарды таркатпоого чакырат элем. Кыргыз Петролиум ишканасынын тийиштүү кызматкерлери да Болот Темиров тарабынан айтылган маалыматтар чындыкка дал келбестигин белгилешти. Жылга салыштырмалуу быйылкы жылы иш аябай жакшы болду. Ишкана чоң ийгиликтерге жетишти. Мен бул жерде 20 жылдан бери иштейм. Башкы жетекчимен. Мен интернет булактарынан көргөн немени айтсам, ол журналисттин айтканы жалган нерсе. Мен башкы эсепчи катары айтып коем. Биз бул компанияга, аталган компанияга 1 литр дагы мазут саткан эмеспиз. Анчалык көп количество эмес, даже 1 литр дагы сатылган эмес. Азыр бизде шот фактуралар ачык айкын интернеттен, сайттан жазылат. Алардын адресине биз 1 литр дагы сатылган жок. Бизде алып сатуу, реализациялар договордун келишим негизинде болот. Биз ал компания менен эч кандай алып сатууга, мазутка договорубуз жок. Ал компаниянын атына биз 1 литр дагы мазут саткан жокпуз. Мекеменин башкы экономисти Регион Oil компаниясы менен келишим түзүлгөнүн, бирок келишим Регион Oil'дун чийки нефтисин кайра иштетип берүү гана түзүлгөнүн баса белгилейт. Биздин компания негизинен ошол биздин уставдын негизинде продукцияны иштетип сатуудан башка биз дагы кайра иштетүү услугасын оказывать этебиз. То есть ошо бизде азыркы учурда бир 10 компания менен иштейбиз, иш алып барабыз. Алар бизге өздөрүнүн чийки затын алып келишет, биз ошону кайра иштетип, кайра иштетүү акысын алабыз. Негизи бул практика бизде 2010 жылдан бери жүрөт. Аталган компания менен бизде негизинен ошондой келишим түзүлгөн. Биз булардын алып келген чийки затын иштетип беребиз, ошого акы алабыз. Анан негизи булардын продукциясын өздөрү билет, каяка сатат, кимге сатат. Бул боюнча бизде эч кандай маалымат жок. Аны эч кандай биз андай булардын сатуу эме боюнча жумуштарына аралашпайбыз. Буга байланыштуу алдыда Кыргыз Петролиум мекемесинин тийиштүү адистери Темиров Live YouTube каналынын жамааты туура эмес маалымат тараткандыгы үчүн мыйзам чегинде жоопко тартылышын талап кылуу аракетин көрөөрүн белгиледи. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жакында эле бизге Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров келип кетти. Ошо келген учурдан баштап канчалаган жумуштарыбыз алдыга жүрүп жатат. Айтсак, модернизация боюнча учурда жакшы алгылыктуу иштер жүрүп атат. Андан сырткары жер маселелери боюнча чечип алып атабыз, Кудай буйрса. Анан азыркы айтып аткан эме боюнча, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин уставыбыз боюнча бизге только переработка кылабыз да. Анан эми бул айткандар боюнча чындыгында тастыкталбаган маалыматтар болгондуктан биз дагы убагы келип бул боюнча тийиштүү органдарга кайрылып чара көрүү боюнча иш алып барабыз. Бул боюнча дагы жалган маалыматтарды айтып, таратып бир 2-3 жолу чыккан. Но бирок бизде эми чындыгында айта турган болсок, биз только өнүгүү жолуна, модернизация кылуу боюнча биздин азыркы келген жетекчибиз Байгаз Абдыгапарович өзү аракеттенүүдүн алдында турат. Себеп дегенде канчалык биз заводду модернизация кылабыз деп өнүктүрүү алдында турган үчүн мындай жалган жала интернеттеги ушак нерселерге көңүл бурган эмеспиз. Эми мындан ары көңүл бурабыз. Кыргыз Петролиум мекемеси акыркы 1 жыл аралыгында мамлекетке эң ири киреше алып келген ишканага айланганын өлкө башчысы да маалымдаган. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион. Бүгін 24 январда Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 9 миллиард 348 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык суунун агып келиши секундасына 149 куб метрди түзсө, агып чыккан суунун көлөмү 600 куб метрге жетүүдө. 2021 жылдын апрель айында Токтогулда суу кескин азайып, ГЭСтеги суу 8,5 миллиард куб метрге чейин, башкача айтканда, кооптуу чекке жеткен.
Fevral ayının ekinci жарымында Министрлер кабинетinin birinci göçme жыйыны Баткен облусунда өтөт. Бұл туралы Министрлер кабинетinin төрағасының birinci орынбасары Арзбек Кожошов өткөргөн кеңешмеде айтылды. Жыйындын жүрүшүндө чегарага жакын 62 конуштун тизмеси бекитилип, аларга айрым салык, жер, экономикалык жана башка жеңилдиктер берилери айтылды. Министрлер кабинети жеңилдетилген мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардан тышкары Баткен облусунун чегарага жакын жайгашкан 62 айылынын тургундарынын пенсиясын 2000 сомго көтөрөт. Ошондой эле жөлөк пулдун көлөмүн 2 эсеге көбөйтө, электр энергиясын жеңилдетилген шартта берүү, чегарага жакын жайгашкан 62 айылда жашаган социалдык кызматкерлерден укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу мүмкүнчүлүгү да каралууда деп белгиледи Кожошов. Аткезчиликке каршы күрөшүү боюнча көрүлүүчү чаралар күчөтүлдү. Бул боюнча президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Баткен облусунда кайрадан 3 аймакка мобилдик топ коюлду. Курамы күч түзүмдөрүнүн бажы жана салык кызматынан турат. Кыргыз-тажик чегарасы толук кандуу жабык экенине карабай мыйзамсыз жүк ташуу тыйылбай келет. Мындан ары кармалган жүктөр боюнча айып пулдун өлчөмү 2 эсеге чейин көбөйтүлөт. Ошол эле учурда мыйзамсыз жүк мамлекеттин эсебине өткөрүлүшү же болбосо жок кылынышы да мүмкүн экен айтылды. Буга чейин аткезчилик жүккө бажы кызматы тарабынан айып пул салынып, тиешелүү иш кагаздары толтурулгандан кийин мыйзамга ылайык кое берилчү. Үстүздөгү жылдын 18 январынан баштап кайра ошол 3 поз ишини жандандырды. Азыркы күндө иш алып барып атышат. Баткен бажысынын өкүлү келип бизге ушундай бир маалымат берип атат. Азыр ушундай мындай мыйзамсыз келген аткезчилик жолу менен келген буюмдарга жаңы кодекс чыкканына байланыштуу азыр 2 эсе айып салынып атат дейт. Бул да көп эле бир жакшы бир жагын берет деп атат. Бул мындай сезиле түшөт дейт. Соңғы bir суткада Кыргызстанда коронавирус 426 адамдан жаңы аныкталды. Ооругандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынын тургундары. Саламаттык сактоо министрлиги вирустан дагы 2 бейтап каза болгонун билдирди. Ушун менен өлкөдө COVID-19 жуктургандардын жалпы саны 195 миңден ашты. 2851 бейтап каза болду. Ушул күндөрү 1176 бейтап ооруканаларда, 6780 адам үйүндө дарыланууда. Саламаттык сактоо министрлиги ай башында коронавирустун омикрон штаммы катталганын, өлкөдө коронавирустун 4-чү толкуну башталганын билдирген. Оору кескин көбөйгөндүктөн Бишкек кызыл зонага кирип, бир катар орто мектеп онлайн форматта окууга өттү. Ошто жыл жаңыргандан бери 1 жашка чейинки балдар арасында пневмонияга чалдыккандар кайрадан көбөйдү. Мындан улам Ош облустук балдар ооруканасында кезек күтүүлөр орун алууда. Bir күндө кеңеш берүү жана дарт аныктоо бөлүмүнө эле 500 айланасында адам кайрылышууда. Өпкө оорусу 1 жашка чейинки балдар арасында өтө оор кечип, өмүрүнө коркунуч жаралышы ыктымал. Ошондуктан оорунун белгилери аныкталар замат үй бүлөлүк дарыгерге кайрылуу керектиги эскертилет. Ош облусунда жаш балдар арасында пневмонияга чалдыккандар кайрадан көбөйдү. Оору жаңы төрүлгөн ымыркайдан 1 жашка чейинкилер арасында көп катталууда. Учурда күнүнө кеңеш берүү бөлүмүнө кайрылган бейтаптардын саны 400-500 адамды түзүүдө. 2021 жылы 9 миң 10 миң бейтап кайрылган болсо, быйыл 17 миң кайрылыптыр. Очередтер аябай көп болуп атат. Наразычылыктар көп болуп атат. Эмне үчүн бекер эмес, эмне үчүн айтат телевизордо бизде 6 жашка чейин бекер деп. 6 жашка чейин бекер бул больницага жатса, бардыгы бекер болот. Анан 6 жашка чейин өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерлеринде ошол обслуживание өткөн нерселер бардыгы бекер болот. Ошол негизинде ошол көп наразычылыктар ушундай кайрадан уланып атат. Анан кече мына декабрь айында спап болуп кичине түштү эле, азайды эле. Мына ошол бардык поликлиника үй бүлөлүк дарыгерлери менен иштеп жумуш алып барганда бирок түштү эле, бирок ошого карабай кайра көбөйүп баштады оору. Акмарал Пазылованын колундагы ымыркай болгону 1 айлык. Небересинин өпкө жолдору жабыркап, Ноокат райондук ооруканасында 6 күн жатып сакайган эмес. Мындан улам ал 2 небересин Ош облустук балдар ооруканасына алып келген. 6 күн жатып, анан кайра ошо жөтөлү менен эле кайра чыкты. Анан 1 жума үйдө болдук. Үйдө
бир жол мурду бүтүп, мындай кусалбай, немесин чыгара албай кайра ошкоп келдик да. Өпкө оорусу 1 жашка чейинки балдар арасында өтө оор кечип, өмүрүнө коркунуч жаралышы ыктымал. Ошондуктан оорунун белгилери аныкталар замат үй бүлөлүк дарыгерге кайрылуу керектиги эскертилет. Келген күн эртеси эле кийимин которбой туруп эле кандай болуп калдыңар, жакшы болуп калдыңарбы дегенде ушундай ичим жылыды да. Себеп дегенде балам ушундай катуу ооруду, өскөндө жакшы карашкан жок да. Ушундай жаап кылайлы дедик, бирок балам менен болуп эч нерсе көңүлүмө келбedi. Ошо өзгөчө ыраазычылыгым Замира эжеге билдирем, жалпы жамаатка билдирем. Бүгүн жакшы болуп, Кудайга шүгүр чыгып кетатабыз. Бизде азыркы учурда 54 оору бар. Көбүнчөсү 1 жашка чейинки балдар. 1 айга чейинки балдарыбыз ушул учурда азыр 35 ушундай эсептелинет да. Эгерде бала эмбей калса, температурасы, ысытмасы бийик көтөрүлсө, парацетамол дары-дармектер берсе да түшпөсө, эмчек эмбей калса, анан кийин судороги болот да. Ошондой кездешсе, бир гана признак болсо, сөзсүз түрдө бала стационарга жатып, жакшылап дарыланыш керек да. Оштогу балдар ооруканасы Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынан кайрылгандарды тейлейт. Оорукана жалпысынан 540 адамга ылайыкташкан. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстанга 149.760 доза Pfizer вакцинасын берди. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчилиги билдирди. Коопсуз жана натыйжалуу вакциналардын болушу бул пандемияны токтотуу үчүн абдан маанилүү. Бул вакциналар кыргызстандыктардын өмүрүн коргоого жана вирустун жаңы кооптуу штамдарынын жайылышын алдын алууга жардам берет деп ишенем, деди АКШнын убактылуу ишенимдүү өкүлү Саната Каултер. Саламаттык сактоо министрлигинин ордунбасары Улукбек Бектурганов АКШ өкмөтү жана башка эл аралык өнөктөш уюмдардын колдоосу менен Кыргызстанда вакцинаны алууну каалагандар үчүн вакцина жетиштүү экенин айтып, тургундарды COVID-19 каршы эмделүүгө чакырды. Ош-Бишкек жолунун Каракөл шаарында 2 автоунаа кагышып, 1 киши каза болду. Акыркы жума ичинде облус аймагында 11 жол кырсыгы катталып, 31 адам жаракат алган. Мындан улам адистер түшүндүрүү иштерин күчөтүүдө. Андан сырткары облус аймагындагы башка катталган кырсыктар көбөйүп, акыркы жумада 8 өрт кырсыгы катталган. Облус аймагындагы күтүлбөгөн кырсыктар тууралуу кийинки материалда сөз болот. Бишкек-Ош унаа жолунун 384-чакырымында ВАЗ-Жигули унаасы менен Mercedes-Benz Sprinter жүргүнчү ташыган унаасы кагылышкан. Кырсыктын кесепетинен 1985 жылы туулган Токтогул районунун тургуну каза болгон. Ошол Жигулинин өзүнүн айдоочусу окуя болгон жерде каза болуп, ал эми Mercedes-Benz Sprinterдин айдоочусу өзү менен кошо 2 жүргүнчүсү менен ооруканага кайрылып, медициналык жардам алып чыгып кетишкен. Ал эми 23 январда Сузак районунун Октябрь айылында унаа кырсык катталды. Кырсыктаган унаанын айдоочусу рулду башкара албай жолдон чыгып, бакты сүзүп оодарылып кеткен. Мындан улам жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы тарабынан кырсыктардын алдын алуу иш-чаралары күчөтүлүүдө. Ал эми эң негизги маселелердин бири ушул өткөн жумада баягы жүргүнчү ташуучу унаалар менен катталган 2 жол кырсыгы катталды. Ошол себептен азыркы учурда биздин кызматкерлер тарабынан ошо жүргүнчү ташыган айдоочулар арасында баягы жолдо өздөрүнүн алып жүрүү маданияты боюнча, укуктук аң сезимдери боюнча тынымсыз азыркы учурда баягы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Мындан сырткары акыркы 2 күндүн ичинде өрт кырсыгы орун алып, 23 январда Жалал-Абад шаарындагы 7 гектар конушунда үй өрттөндү. Анын кесепетинен 36 чарчы метр үй толугу менен күйүп кетти. Учурда кырсыктын келип чыгуу себеби такталууда. Турак үй күйүп жатат деген маалымат чыккан. Бизге маалымат түшөр замат өрт өчүрүүчү автоунаасы менен 20 мүнөткө чукул арасында өрт толугу менен өчүрүшкөн. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Ага карабастан жыл башынан тартып азыркы учурга 3 өрт кырсыгы катталды. Өрт кырсыгынын натыйжасынан 693.799 сомдук өрт кырсыгына жабыркалган катталган. Жалал-Абад облусунун аймагында жыл баштан бери 26 өрт кырсыгы катталса, анын 8 учуру өткөн жумага туш келет. УКМдин маалыматы боюнча 24 январга караган түнү Баткендин Айдаркен шаарында, эртең менен Ош облусунун Кара Суу районунда үй өрттөндү.
Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Жалалабадта өзгөрүнү өзүңдөн башта долбоорунун кезектеги китеп сынагы болуп өттү. Ага 20дан ашык команда катышып, идеалдуу эне болуу сырлары китебинин негизинде суроолор берилди. Оюндан соң катышуучуларга чакан тренинг өткөрүлдү. Аталган долбоор Жалалабад интеллектуалдык клубу тарабынан демилгеленип, айына 2 жолудан китеп сынактары өткөрүлүп келинет. Учурда долбоор облус аймагындагы 4 айыл өкмөттө ишин улантууда. Буюрса азыркы учурда бул долбоор ар бир район, ар бир областка тараш керек. Эмне себептен азыркы Кыргызстан жаштардын колунда дейт да, келечек жаштардын колунда. Кандай жаштардын? Билимдүү, интеллектуал жаштардын, окуучулардын колунда да. Биз ошо жаштарга билимде, интеллектуалдык деңгээлинде жогорулатуу максатында ушу китептерди, конкурстарды уюштуруп келип атабыз, оюндарды. Газпром Кыргызстан ишканасы өлкөнүн түштүк аймагында бир нече күндөн бери газ берүүнүн көлөмү азайганы боюнча маалымат берди. Расмий маалыматка караганда абанын температурасы кескин төмөндөп жана керектөө өсүп жатканына байланыштуу Өзбекстан газ экспорттоону токтотуу планын билдирген. Күз-кыш мезгилинде керектөөнүн көбөйүшүнө байланыштуу бул көйгөй жыл сайын кайталанып келет. Өзбекстандын өзүндө ресурстук базасынын азайышына байланыштуу техникалык себептерден улам түштүк тарапка газды экспорту төмөндөйт. Маалыматтарга караганда катуу суукта Өзбекстандын ички керектөөсүн камсыздоодо кыйынчылыктар жаралып, бул жылытуу мезгилинде ар кандай чектөөлөргө алып келет. Коңшу өлкөнүн бийлиги жаратылыш газын экспорттоону токтотуу планын расмий түрдө билдирген деп жазылат маалыматта. Мындан улам авариялык кырдаал жаралбаш үчүн көп күч келген маалда Ош шаарындагы жеке секторлорго газ берүүдө чектөө киргизилет. Бүгүн 24 январда Жалалабад шаарынын мэри Эрнисбек Ормаков Кыргызстандын туруктуулугун жогорулатуу долбоорунун координатору Эрмек Биалиев менен жолукту. Анда аталган долбоор аркылуу шаардагы Давлетов атындагы номер 14 инновациялык мектеп лицейин жана Осмонов атындагы номер 5 гимназия мектебин реконструкциялоо маселеси каралды. Жогорудагы мектептер атайын критерийлер менен тандалган мектептерде сейсмикалык коопсуздук жана энергияны үнөмдөө талаптары эске алуу менен реконструкциялоо, суу менен камсыздоо, канализация жана ички даратканаларды куруу жүргүзүлөт. Белгилей кетсек, аталган долбоор Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланат. Ушундай долбоорлорду дагы өткөрүп турсаңыздар, биз дайын беребиз. 100% силер тараптан каржыланган проект. 30% эмес, жок. Өтө сонун. Ушундай проекттер болсо жардам бериңиздер, сиздерден суранычы. Кудай кааласа, балдарды бөлөк мектепке жылдыруу жагын сөз колго алабыз. Бишкектеги тазалык муниципалдык ишканасына заманбап үлгүдөгү 3 көчө шыпыруучу жабдык берилди. Мэриянын басма сөз кызматы кабарлагандай, долбоор сыноо этабынан өткөн соң мындай жабдыктар сатып алынат. Жакында Бишкек мэриясы тазалык ишканасынын кызматкерлеринин коопсуздугун камсыздоо жана ишин жеңилдетүү үчүн электр кубаттагыч менен жүрө турган автоунаа сатып ала турганын кабарлаган болчу. Анда сыноо катары электр жүк ташуучу унаанын бирөө бекер берилери. Бул электр унаасы Бишкекте кураштырыла турганы айтылган. Сыноодон өткөрүп, эгер натыйжалуу болсо, мындай унааларды сатып алууну караштырып жатат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөмү маалыматтык программабызды социалдык тармактардан көзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурду. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен оңдошалы. Түз эфирде мен Айбек Исабек болдум. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, саламатта туруңуздар.